терезеди ачып коелу. Ассаламу алейкум устаз. Предназначение боюнча эмне деп ойлойсуз? Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Эми ар бир адамдын өзүн бул дүйнөгө жаратканда эле Алла тарабынан берилген бир максатыбыз бар. Алла таала бизди жөн эле жараткан жок. Негизи Алла өзү айтып койгон, сиздердин дейт, сиз менен адамзаттын максатын, жин шайтандын максатын ибадат кылуу, кулчулук кылуу. Ибадат кылуу дегенде тафсирлерде ошол халактан жин алейса илля лиабудун деп атпайбы? Лиабудун деген сөз ли менен келген себебинен Алла таала ушундай бир өзгөчө өзүн таан, Кудайды таануу үчүн жаратылгансыңар деп Алла таала Куранда айтып койгон ошочу. Адамдын максаты ушул экен. Ошол эле мезгилде мисалы алса эркектин жаралыш максаты мындай үйлөнүп, жайланып, бала бакыра болуп, ошолорго тарбия берип, ошол аял болсо күйөөгө тийип, бала бакыра болуп, ошолорго тарбия берип, бири-бирине жакшы мамиле кылып, элге, жерге пайдасы тийгизип келип, мисалы алса, бир адам медик болсо, медицина илимин алды да ошо менен мындай максатын аткарып, адамдарга пайда берип атат. Мисалы алса, биз деле ошондойбуз, мисалы алсачы. Мисалы болду дейт, Алла таала насип кылыптыр, чакырып себепкер болуп атасыздар ошондой эле. Бир агроном бар, мисалы жерди иштетип атат, ошону. Бир бухгалтери бар, мисалы бир жерде ушундай адамзатка пайдасы тие турган нерсе кылып атат. Мисалы бирөө президент болду, бирөө премьер-министр болду, бирөө дагы бир нерсе болду. Ошо менен ар өз максатын аткарып барат. Эмне жаратылган, ошонун максатын аткарып барат деп айтабыз. А эмне боло элек боло турган болсо, менин предназначением кайсы болду экен деп издеп жүргөндөр болсо, же жалкоолор же болбосо түшүнбөйсүң эмне экенин. Туруп? Кээ бир адамдар мен эмем келип убактым келе элек деп жаткандар билем да. Убакыт давно келген, тур кышта кар күрө. Так, суроо мындайча ачкым келет чечип возрас. Возрастной деп берип койду, чын ошондой окшойт. Так, саламатсыз да, суроо мындайча. Азыркы жашап жаткан турмушум үчүнчү жолдошум абдан жакшы адам. Бирок мен ага төрөп бере албай атам. Анткени биринчи турмушумдан кеткенде ата-энемдин үйүнө көп нерселерди таштап көп окутушту. Санап эстей албайбыз. Азыркыга чейин таштап атышат. Андан кийинки турмушума чыктым. Төрөгөн жокмун. Аны ажыраштык, көп өтпөй ал үйлөндү, балалы болду. Мен де турмушка чыктым, төрөй албадым. Менден окшойт деп больницага бүт баарды экөөбүз тең таза деп чыгат. Азыр бир ай жетпей жатат, бир ой кетпей жатат. Төрөбөсөм жолдошумду бошоткум керекпи? Ал мен үчүн бала чакасы жок, өтүшү туура эмес деп өзүмдү эсеп деп салдым. Өзүм айтсам жашай беребиз, өзүн айтсам жашай беребиз деп бала жок деле деп айтат. Бирок мен үчүн экенин билип туруп жашоо оор болуп кетти. Кандай кылсам болот? Өзү жолдошум мурун үйлөнгөн эмес, балдары жок. Машалла. Аябай жакшы аял экен. Чын-чын адамгерчиликке келе турган болсок, субханалла, албетте биз балалуу болушубуз керек, биз эме болушубуз керек. Негизинде ушул нерседе аябай көңүл буруш керек да. Көп убакыттарда чын-чынына келгенде ушул төрө маселеси негизи максаты пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйлөнгүлө, көбөйгүлө, мисалы кыяматта көптүңөр менен сүйүнөйүн депчи. Ошол себептен негизи максат шариатта деле макруh нике болуп эсептелет. Эгерде аял төрөй албасын точно билсе, ошол эркекти кармап тура беришичи. Ошондо полигамия деген нерсе бизге туура келип калат. Анан кийинкиси полигамиянын туура келиши ушуна окшогон эжекелер улам турмушка чыкпай бирөөндө эле калып, балки башкага мүмкүнчүлүк бериши. Анан кийин субханалла, экинчиси болсо ушуреки эгер эркек киши уруктуу нөл болуп эч нерсе жарабаса, анда ошол аял төрөй турган болсо ошону кое бериши да жакшы болуп эсептелет чын-чын дегендечи. Бирок рахмат эже, Аллах сизден абдан ыраазы болсун, ушу күйөөңүздү ушундай ойлоп, ушундай бирок мен сизге айтат элем, эгерде ушул жагына бизден да болбой турган болсо, сиз ушул күйөөңүздү жакшы мамиле кыла бериңиз. Эгерде күйөөңүз ушул нерсе макул болуп аткан болсо, негизи чын-чынына келгенде көп убакыттарда балалуу болуш максатпы, балалуу болуп жашашыбыз керекпи дегенде, көп убакыттарда мен жок, негизи максат ибадат кылышлык, кулчулук кылыш. Эгерде бул дүйнөдө кээ бир убакыттарда бири-бирин жакшы көрүп эле жашап кеткенге жетпей калат экен кээ бирдечи. Бирок эми субханалла, негизги баягы максатты да унутпашыбыз керек деген ойдом. Көп нерсени айткым келет да, бирок мени туура эмес түшүнүп аласыңар деп ойлойм. Анткени мен өзү ушундай адаммын, субханалла, көп убакытта адамгерчилик анан бири-бирине болгон мамиленин жакшылыгын көбүрөөк жакшы көрөм. Чын, адамдар эгерде бири-бирине жакшы мамиледе, бири-бирин жакшы көргөн болсо,
өзүнө бири-бирине жакшы мамиледе боло турган болсо, ушу важныйраак деп эсептейм да. Анткени себеп чын-чынына келгенде мына балалуулар баарыбыз эле балалуубуз. Бирок мисалы эркек менен аялдын ортосунда бир мамилеси начар боло турган болсочу, мына жакшылап ойлонуп көрө турган болсоң, сенин балаң чоңойот, чоңоюп туруп бир аял алат да ошонун койнуна кирип кетет. Кыз чоңойот, ал да күйөт, бирөөнүн койнуна кирип кетет. Ким менен каласың? Ким менен каласың? Аял менен каласыңбы? Эми ошо сени жек көрсөчү. Сен аны жек көрсөңчү, бир үйгө батпайсың турабы? Ошон себептен субханалла кээ бир убакыттарда андан көрө бири-бириңерге мамилеңерди жакшырткыла. Чынчы бири-бириңерге мамилеңерди жакшырткыла. Бири-бириңди жек көрүп жашагандан көрө субханалла мамилеңди оңдоп, бири-бириңерге жакшы мамиле кылып, андан көрө оңдогонго аракет кылгыла. Чын. Ушул нерсени унутпагыла субханалла. Жаштык батыл өтөт. Мына карган кишиден сурасаң, мына кемпири болбосочу, не пойдет. Чын. Ал эми субханалла сен келиниң жаман чыгып калсачы, кемпириң биринчи сенден мурун өлүп калсачы, өлдүң дей. Туурабы? Ал үйгө батпайсың, эч качан батпайсың, чын айтам. Эгерде сенин аялың, балдарыңа сени өмүр бою жамандаган болсочу, чын айтам, балдарың сенин энеси балдарына атасын жамандай бере турган болсочу, анда субханаллачы, сен өзүңдүн балаңа батпайсың. Ушундай. Эгерде сен экөөңдүн урушканыңды көрүп чоңойгон балачы, эч качан бактылуу болбойт. Бир күнү болбосо бир күнү сенин дагы анын аялың да эмеси кетет, сый кетет. Ошондон сураныч, субханалла. Ушул нерсеге караганда кээ бир убактарда мамилеңерди турлагылачы. Мамиле деген өтө сонун нерсе, машалла. Асан устаз, Аллах сизден разы болсун. Кайнимдин кызы 1 жашында эпилепсия болуп больницага барса, айыкпай көз ачыкка барып, күчүккө оодарып ырымдашкан. Эпилепсия болбой калды. Эми кандай болот? Арам жол менен болуп калдыбы? Эми ал кызга зыяны жетпейби? Ушул суроого жооп берип койсоңуз. Бида Нурша деп коет, эми шарият уруксат бербеген Нуршаны колдонуп койгом да, меничи дем салууну. Эми бул субханалла, эгерде ушул нерсенин пайдасы болгон болсо болду, бирок бул мен пайдасы болсо болду деген албетте зыяны болушу мүмкүн. Анткени себеп бул жин шайтандар менен болду да. Эртең күндө балким төрөр мезгилинде же болбосо дагы бир нерсе мезгилинде зыяны болуп калышы мүмкүн. Муну унутпашыбыз керек. Субханалла, Алла шифа берген экен, бир кандай себеп менен. Демек, ушул себеп экен, эми эмки үчүн мындай нерсени кылбаңыздар. Негизи ошо оодарат деген нерсени кайдан таап алышат түшүнбөйм мен. Ушу субханалла, балким жин шайтандар айтып береби? Аларга билбейм, ушу кантип оодарып кой, же болбосо ошо жинди баягы бирөө коркутуп коюп, кичинекей жинди тиге кир деп коёбу, түшүнбөйсүң эле. Ассаламу алейкум. Биздин атабыз бир адамдын карызын төлөшөм деп айласыздан көп суммадагы кредит алып берген. Биз 5 бир тууган кыздарбыз. Жакында Орозо айында умрага жиберсем деп катабыз. Кредити болуп туруп умрага барса болобу? Же ибадаты толук болбой калабы? Кредит алгандын күнөөсү өзүнчө. Чын айткан мисалса, намаз окубай жүрөт бир адам, чоң күнөө кылып жүрөт. Аябай чоң күнөө кылып жүрөт. Намаз окуган адам шариятта капыр болбойт. Бирок субханалла чоң күнөөкөрдүн катарына кирет да. Ошондой эле. Сиз менен биздин арабызда кээ бирлер арам кылып жүргөн болот. Ошо кредит алып, жанакы нерсе кылып, ошол эки бул чоң арам күнөө кылып жүргөн болот. Ушундай. Умранын собу өзүнчө. Эми Кудайым дес берип, ошондон кийин авал умрага барып, балким кутулуп калыштык ыктымалы бар турат. Андан жолу кандай ачылат, кайдан билесиң? Негизи баягы бизнес чөйрөсүндө жүргөндөр мындаса жана коучторго, бизнес коучторго жүрөсүңөрбү? Бирок негизи пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң жакшы бизнес коуч да. Чын-чын келгенде, пайгамбар кимде ким хаж умра кыла турган болсо, ал эмне болот дейт? Эч качан кедей болбойт деген. Ошол себептен welcome. Давай аракет кылабыз. Ассаламу алейкум. Гыржага белдин дем саласызбы? Аллах разы болсун. Жок, каста пропорасына. Мануай скорче. Бирок субханалла, любой эле көз тийгенде, сыйкырланганда 5-чи жана 6-чы позвонокто дайыма грыжа бар болот деп айтабыз биз. Аны окуганда көпчүлүк грыжасы кетип калганда бар. Окей? Ассаламу алейкум устаз. Мүмкүн болсо иштен окуп коесузбу? Жойт. Турмуш максатында. Болбой калдым, окуй берейинчи.
Turmuş kuru maksatında kızlar bolsa tanıştırıp koyasız bu. Yaşım 30'da. Material da alım жақсы de. Maşallah. İştegen жұмышым бар de. Adaldan ekenmiş ya. Adaldan жұмыш var. Эми жана көчө эме көрдүм TikToктон жанагындай. Эми эмне ушундай бар экен го. О, Кудай. Эми сооп, конечно. Бирөөнү экөөнү көп негизи өз баягы имамчылык болгон сен көп жерден бардым балдарга ушуну сүйлөшүп бер, ушу кызга сүйлөшүп бер. Бирок сиз тааныбайм да. Таанысам, сиз менен тамакташсам, сапарлаш болсом, анан кийин муну билем деп анан кийин бу сырда канап ала деп бирөөнү бар Куда түшүп берсең бар бого балаңды бер деп айтам да, туурабы? Анан так что бого тиесин деп үмүт албайм. Ушундай бир окуя болду да. Бир өзүмдүн жакын тууганымдан бирөөнү сүйлөшүп алып берип коюп. Анан кийин субханалла ошолордун жашоосу кичине болбой жанагы ызычы болгондо ким күнөөлүү болду? Баягы мен күнөөлүү болуп эткем да. Ушта урушкан экөө. Жыргаган экөө. Күнөөлүү болгон мен. Жаман болушунчу. Асман бар дейт. Жардам бере аласызбы? Асмага эме кылгыла жанагы херин алып ичкиле. Саламатсызбы? Менин сөөктөрүм ооруп, бир жумага чейин жатып калам. Кандай совет айта аласыз? Менин кызым 35 чыкты. Турмушка чыга элек. Сизге барса болобу? Жолу жабык деп ойлоп жатам. Сизге барса болобу? Эми субханалла, биз эмне дейбиз эми? Биз дем салгычпы? Руханий эмебиз да. Мына руханий жаңгырайбыз да. Анан көп вакыттарда эгер пайдабыз тие турган болсо келсин, жанагында бизде берип турган нерсе алып сүйкөсү, майласын эне. Анан кызыбызга бак берсин, бак менен кошо Алла Таала бак немесин өмдөп койсун, жана бак берсин, бак менен кошо даңк берсин иншалла. Көп вакыттарда ушул кыздардын турмуш башка чыкпай калышы аябай деле мындай оор эмес. Анан эми ошо кыздардын турмушка чыкпай калышы жөнүндө мен аябай көп айтып атам. Раматтык Чуачкеде көп айтыптыр, мен сабактарын карадым да. Ошол жерде ошо кыздарды жана карьера кылам. Бар Европага иштейм, Америкага иштейм, Россияга иштейм деп эле. Анан баягынча мен Россияга барганда бир нерсеге туш болдум. Бир кыз бар экен, анан Алла береке берсин, 23 экен. 17 жашында Москвага кетиптир дагы. Анан аябай активный экен. Устаз бир суроом бар. Суроом эмне суроо? Анан сүйлөшүп отуруп баягы сөздөн сөз айтып атат. Мен 17 жашымда келгем дейт. Келип ошол жерде иштеп, ушуна айылга апам бар эле, иним бар эле дейт. Анан ошо экөөнүнө ошо кой деп үй салдым дейт. Салганда жөн салбай 2 этаж үй салыптыр байкушум. 17 жашта тырмалаңдап иштеп атып. Анан кой эм деп 23-үндө бирөө предложение келтирип, баягы эмеге келет. Кыргызстанга келип, анан кийин апасына, инисине мен ушундай эме кылайын деп атам деп акчасын ала келип өзү турмушка чыга турган баарындагычы. Анан макул дешти, акчасын алышып тур дагы, эми бул жолдо карызыбыз бар, төлөй коелу, бар кайра иштеп келе калып кетирип турайбыз. Өкөм мындай айткан жана туртен экен да, туртен. Билесиз, балалардын ичинде туртен деген болот, чоң эркектер болот. Ошону балчелектер өлтүрөт быртылдапчы. Ошондо туртенди субханалла баягы кызды эми ил айтты да, мен эмне кылам дейт. Анан жөн кетирбей, анан иниси ушундай айтыптыр да, сен үй салып бер дедим беле. Тур, үй бар, башты отпай кет дептир. Мындай окуяларчы менин телефонумда толтура тургандар. Аны өз кулагы менен уккан ушул эме болду. Ошон үчүн көп вакыттарда мен кыздарга айтам да, силер үй бүлөнү багыш силерге важип эмес, милдет эмес. Кыздарга негизи ата-энесин багыш милдет эмес, ошол балдарга милдет. Ладно, жалаң эле кыздар болуп калсаңар мүмкүн. Эми колуңардан келип күйөөгө тийип, анча-мынча бере алсаңар бергиле. Бергиле, бербе деген жокмун. Кээ бир вакыттарда ушундай бир такыр оорукчан болсо баккыла, бакпа деген жокмун. Бирок жанакындай үй салып берип, анан карьера кылат элем, акча таап метет элем жок. Мисалы мындан нече жыл мурун эле, мисалы бир эже 40ка чыгыптыр. 40ка чыкканга чейин иш кылыптыр. Мал сал, бүт нерсени менен үйгө айылга алып мете берген. Анан 3 тууганы бар экен айылда. Алы тый багыш иштейт, тинтет, минтет. Анан баягы айылга келип эми кой. Билеп анан мал салымды сатайын, тигиндейин, мындайын бар. Тиякыл шаардан бир нерсе кылып коюн деп, анан кел барса, бул жерде сенин малың жок дептир. Бар, окатыңды кыл. 40ка чыкканча жөн жүрбөй ушуна күйөөгө тийип албайт белең деп, иниси айтканда, мууну өлүп алым келди. Ушу кичинекей кезинде кетип, ушуларды багып чоңойтоюн десем,
Мына ушундай дейт. Ошол себептен субханалла мен кыздарга кайрыларым ушул эле. Айланайындар. Силердин максатыңар эне болуш. Кудай таалам насип кылса, субханалла, жакшы жигиттер чыга турган болсо, ошолорго турмушка чыккыла. Жашоодо карьера, жанакындай мындай деп жүрө бербегиле. Чин акыл азыр мындай чын келе кээ эле уккандар мен айтышы мүмкүн азыр. Бул эмне деп атат депчи. Бирок качан 35ке чыкканда билесиң да, эмне экенин ошонунчу. Ушундай нерсе. Баг ачылып кетсе билбейсиң качан тиерин. Бирок кээ бир убактарда кээ бир тандап жүрүп тазга жолгат деп кээ бирлер өзүнүн сулуумун, анан байымын, анан успешныямын деп атыпчы, кийин субханалла 80-де чалды албай калат атпайбы? Ушундай нерсе, ушуну унутпаш керек. Айланайындар, кыздарыңарды тияка бияка окууга жибер, окут, туура, караңгы болбосун. Керек болсо илимдүү аялдан жакшы балдар чыгат. Ошол эртең күнү балдар да илимдүү болуп чыгат. Китепке сүйүүчү болуп чыгат. Бирок субханалла кээ бир убактар жанагындай иштерге тияка бияка жүрөтүп атып, ошо бактап атып, анан кийин жанагындай бир акыбал алып келип, акырында мынакей эң мына тагдырда бир нерсе поддержка керек мезгилде сенден пайда жок экенин кетирип койгон ата-энелер, бир туугандар, эркектер, булар билбейм эмне кандай экен. Такыр түшүнө албайм кээ бирде. Ушундай. Ассаламу устаз. Чексиз мактоолор Аллахым үчүн болсун. Сизге ден соолук, ыйман, хидаят тилейм. Сизге суроом бар. Апам өтүп кетти. Өлүк карыз бар. Ошол өлүк карыздын жаназага турган байкем төлөмөк. Бирок доочулар сураса байкем бербейин деп жүрөт. Туугандар арасында сөз берген. Бирок өлүк карыздын кутулган жок. Муну кандай кылсак болот? Мен карындашы болуп туруп, папамдын, мамамдын өлүп калган байкемдин карыздарын төлөсөм, болобу? Инна лиллахи ва инна раджиун. Апаңыздын арты кайырлуу болсун, ата-энеңиздин арты кайырлуу болсун. Эми өлүктүн негизинде карыз бул өзгөчө бир амал. Кимде акыбымда туруп, биз ошо турган акыбалга бирок карыз алып турган берем деген ниетте болсоңор, иншалла Алла таала мүмкүнчүлүк берет кутулганга. Берем деп алса, кутулам деп алса. Анан эми кээ бирлер бар, ушул өлүк карыз дейт. Бизде Кыргызда мындай көчөдө, мечитте жакшы сөз болгон, илми фароиз деп коет, илми фароиз деп коет, же мурас илими деп коет. Пайгамбарыбыз айтат, мен өлгөндөн кийин эң биринчи жок болуп келе турган илим бул мурас илими болот деген. Мураста Алла таала түзмө-түз бөлүп койгон. Кандай бөлүнүш керек мурас? Демек, мурас бир эле кишинин моюнда болуп калбайт. Мисалы, бизде Кыргызда атасы же апасы өлүп калса, ошонун мал, мүлкү, ошонун үй жайлардын бардыгы тең кимде калат? Ошол кичүү баласында же ошол үйдө калганда болот. Ал эми шарият боюнча андай эмес. Эгер шариятты сурап аткан болсо, шарият боюнча ошол балдары канча болсо, кыздары канча болсо, ошонун бардыгына бөлүнөт дагы, ошол апасынын, атасынын карызы ортого чыгарылат ошол балдарынан. Аны ошо менен төлөнөт. Бир эле кишинин эмес, милдет эмес. Мисалы, бул карындар жазып атат, 4 бир туугандырсың. Ошо 4 өңөргө тең бөлүнүп, анан 4 өңөр анан кийин беришиңер керек. Өлүк карызы деген нерсе ушундай. Ким бир адам карызын өткөрө турган болсо, жаны асман менен жердин ортосунда кыйналып тура берет деп айтабыз биз. Жана ушуну азапта боло берет. Карызын төлөгөнгө чейин. Шейиттин бардык күнөөсү кечирилет, бирок карызы кечирилбейт деген пайгамбарыбыз. Ошол себептен кимде карыз болуп жанагындай өлүк карыз боюнча калып турган болсо, майыт келе оор боло берет. Ой, майытке өтүп кеткен адамга өтө оор болот. Ошол себептен карызды берүү керек, зарыл. Анан эми эгерде байкеңиз, акеңиз ушундай бир мындай кандай десем, апасын же өтүп кеткен ата-энесин баары бир тозокко чөп, эшикке кире баары бир десе, анда субхана сизге баары эмес болсо, мүмкүнчүлүгү төлөп салыңыз. Бирок жанагындай берилгенде мурас бөлүнүп туруп, анан чогултулуп туруп анан берилерин унутпаңыз. Мисалы, мен атамдын баласымын. Туурабы? Атам бардык нерсенин ээси азыркы замандачы, мисалы, бүт түрү да, үйдүн ээси, малдын ээси, эмне табылмас. Ошондой айтам, мен көп айтам. Атаңар түрү турганда өзүңөр тапкан дагы нерсе силердики эмес деп айтам кээбирдечи. Эмне үчүн эле ушул варис мындай айтканда мурастын эмеси эсептелет. Бүт нерсенин ээси, кожоюн. Атаң түрүдө сен эчтекең жок деген сөз. Кээбирлер тамаша айткан, өтө жакты өзүнчө бөлүнүп кетти да бир нерсе тапып турган болсоң, сен атаңа ошо милдеткесиң дагы депчи. Тамашалап койгон, мына шарият андай эмес, бирок деңгел ушунчалык деңгел өйдө көтөрүм келет атанын энелигинчи. Анан ошондон кийин атасы качан өткөндөн кийин гана анан мурас бөлүнөт. Бир да калат, чып-чыргасы калбайт. Бүт бар бөлүнөт. Алла туура айтып койгон. Кимде ким ушундай мурас илимин билбесе, мурасты кантип бөлөсүз, анда кандай бөлүшөм деп атса, анда муфтиятка барыш керек. Ошол жерде фатва бөлүмү бар, ошол жерден силерге бер. Же болсо, жекече болсо, Молдо Юсуф деген бар.
Ак өргө медресесинде го дейм мен, унутуп калбасаң. Ошо Молдо Юсуф деген бар, ошо барсаңар мурас илимин силерге түшүндүрүп берет. Ассаламу алейкум устаз, дуа кылып коюңузчу. Көп жылдан бери балалуу боло атабыз. Аллахым береке берип сизди иншалла балалуу чакыралуу. Согончоңузду Аллах канатсын, аял болсоңуз, эркек болсоңуз белиңизге кубат берсин иншалла. Ассаламу устаз, сизден Аллах разы болсун. Балабыздын түшүнө жылан көп кирет экен, түшүнө чыгып да алат экен. Бул түштөр эмнеден улам болушу мүмкүн? Сизге көрсөттүк, жакшы экен дедиңиз. Негизинде өзү субханалла ушундай жаман түштөр шайтандан болгон түштөр бар билесиздер. Жаман жылан, жанагындай бир чаяндар, жөргөмүштөр, ушундай бир эмелер менен шайтандын бир тактикасы бар да, бир тактикасы бар. Айта берейин. 70 тактикасынан бир тактикасы деп коеюнчу. Ошонун бирөө коркунуч салуу. Кедей болуп каласың деп коркутат, садака бердирбейт. Ошол эмесинде жүрөгүңө субхана ооруп каласың деп коркутат. Кетип калат деп коркутат. Алып алат деп коркутат. Ушундай коркунучту сала бер жүрөгүңө. Дайыма бир ой менен коркунуч салат. Ошол эмесинде экинчиси мындай айтканда сен менин жаныма кол салат. Түшкө кирип алып, эмне экен адамга ар кандай нерсе менен жылан, чаян, ит тиштеп алып ушундай нерсе. Анан көчөнү айтат, бир TikTok'тон, мемеден, интернеттен көрдүм дейт. Ушундай түшкө эгер жылан кире турган болсо, сени кара дубалап койгон белгиси деп айтты. Мүмкүн, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи антип айткан эмес. Качан жаман түш кирген болсо, шайтандан болуп, эгер чочуп турган болсоңор, аузу биллахи минеш шайтанир ражим 3 жолу айтып, сол жака 3 жолу түкүрүп коюп турган, оң жакта карап жатып алла деп айткан пайгамбарыбыз. Пайгамбар айтпаптыр аны деп. Демек субхан шайтандан келип васваса болду эле деп коебуз. Аны эгерде ошол сыйкыр аныгынан билинип калып анан жанакында болотса, аны ошондо айтабыз. Бирок бир эле жылан кирбесе, анда бир жол кирип койсо ал нерсе эмес. Бирок эде 3 айлап, 4 айлап кирип аткан болсо, демек ошондон анан биз айтабыз. Анда бул жерде чоң бир проблема бар дейбиз. Ага чейин проблема бар деп эсептей албайбыз, ушундай. Жаман түш кирсе ошондой кылабыз. Анан кээ бир убактарда субханалла дайым эле ушул болуп атса, анда бир 3-4 жолу алып келип коюңуз, биз эми баягы эме эмеспиз да, түшүндө билбейбиз да, сыртын карайбыз. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Сиздин босогуңузда келип жүзүңүздү көргөнүмө чек шүгүрлөр болсун. Рахмат, сизге да Алла разы болсун. Оорубаңыз, рахмат. Сизге суроом. Жолдошум экөөбүз 10 жылдан бери жашап келебиз. 4 балабыз бар. Жолдошум экөөбүз иштейбиз. Жашоодо өйдө төмөн нерсе болду. Баарына шүгүр деп жашайбыз. 10 жыл бою кайнына, кайнатага үйдүн улуусу болуп биз кызмат кылдык. Бирок негедир мен жакпадым. Отун менен кирип, күлү менен чыктым. Чалгы менен чөп чаптым, чөмөлөп чыктым, машалла. Картошка чыктым, кийизин жасадым. Баш көтөрүп оокатын кылдым. Акыркы күнү жолдошум айтпаган нерсени кайнатамдан уктум. 4 балаңды дейт, башкадан төрөгөнсүң дейт. Ушул сөздү өз оозунан уккандан кийин мен кайнатамдан кол үздүм. 8 айдан бери барбайм үйүнө. Көрөйүн деген көзүм жок. Эмне кылсам болот? Адамдын ыйманына жараша акылы болот, билесиң ушуну. Көкүрөгүндөгү дили кандай болсо, тилине ошо нерсе чыгат дайыма. Ошол себептен кээ бир келиндер кайненеңердин, кайнатаңардын, албетте ал сиздин күйөөңүздүн ата энеси. Бирок ошол эки мындай оозунан чыккан сөздү ошол адамдын ыйманына карап коюңуз. Эгерде ал намаз окубаса, динден алыс болсо, жахил болсо, жахил дегеним илимсиз болсо, ал адамдан эмне чыгат? Кээ бир адамдар бар, мисалы алса, бир айылдан өмүрү чыгып көргөн эмес, ары көздөй өсүп көргөн эмес. Демек ошол жердеги боюнча калып калат. Кээ бирлер бар, өз ата-энесинен эмнени көрсө ошону көрөт, кайненесинен эмнени көрсө ошону кылат. Ошол себептен субханалла көп убакта келиндер аларга терикпей эле. Көп убакта терикпей эле, андан көрөк бир аз болсо да кызматыңызды кылып кое бериңиз. Сиз ошондой кайната, ошондой кайнене болуп албаңыз. Эртең ушундай болуп калбаңыз. Анан эми албетте субханалла өтө чоң бир намыстуу нерсени айтып атат. Ошондой болгон күндө дагы баягы кечирип коюп бул жакшыраак. Алардын кээ бир убакыттарда кээ бирде алжып калышы мүмкүн, айнып калышы мүмкүн, дагы бир нерсе болуп калышы, ошого жараша мындай бир мамиле кылып койгон жакшыраак деп ойлойм мен. Аны менен теригип, аны менен теңешип, тең тайлашып, урушуп, жаңжалдашып аткан болсоң, өзүңүзгө эле начар болуп калат. Анткени себеп бизде кыргызда башкача, биздин менталитетибиз да башкача.
Ошол себептен мындай нерсе сизде эле эмес. 99% үй бүлөдө болот бул. 99% үй бүлөдө ушундай нерсе бар. Кайнене дайыма баягы келин келгенде автоматически бияга погон илет. Генералиссимус деген. Болду же, баягы генералиссимус бүттү уже. Сен өмүр бою дуксуң да. Анан эле дуктан эле келин алар менен генералист болуп калсын да. Болду, ушундай. Ошон үчүн субханалла бир аз сабыр кылып. Албетте мен акылга салсам, мен да кечирбейт элем аз болсо десеңчи. Көп убакытта субханалла адамдар сиздерди баалай албашы мүмкүн. Бирок унутпаңыз, сиз өзүңөрдү баалагыла. Өзүңөрдү баалагыла, кадырыңарды кетирбегиле. Ушундай нерсе. Бирок айтышып, жаңжалдашып, ошонун жаманчылыгын айтып, андай нерсе кылбагыла. Өзүңүзгө алып берип нерв болуп, анан акылдан тайып кетпегиле. Анан дагы 3-4-8 ай болсо, дагы бир 2 ай нервсиде турган болсоң, субханалла, такыр эле эме болуп каласың. Жанагындай бир нерв оорусу менен жабыркап каласыңар. Ошон үчүн ушул нерсенин кереги жок. Эгер сенин күйөөң, сиздин күйөөңүз аз болуп, аябай түшүнүктүү болгон болсочу, сизге поддержка бериш керек. Анткени субханалла макул эмне кылабыз? Ушундай экен. Мен жакшы көрсөм болду да сени. Мен жакшы көрсөм болду деген сөздү унутпагыл, макулбу? Мен сени сүйөм да. Эмне кылабыз эми? Ушундай болуп калыптыр. Главный мен билем, меники коям андай нерсе ойлобо деп, ушул жерде күйөөсү болсо, ушул нерсени айтып кое берсин иншалла. Көпчүлүктөр да жакшы экен мугалимдикине. Аллага шүгүр кылуунун эң жакшысы, жогоркусу кандай? Аллага шүгүр кылуунун эң жогоркусу бул Алла Таала сени намаз окутуп койсо, Алла сен мени намаз окутуп динди алып койгонуңа шүгүр деп, дин бергенине шүгүр десе, мына ошол жерге шүгүрдүн эң жогоркусу. Нашүкүрдүн эң жаманы субханалла. Алла Таала кандай болсо да өмүр берип, өмүрдүн ичинде бир жакшылык берип, ошол нерсенин бир нерсесине нааразы болду. Кээбирлерге бул аялдарга болсо айта берем, тамашалап коюшсам да болот. Жанагындай кирпикти баягы момундай алып туруп чоң кылып жанагындай жаңы төрөлгөн, жаңы туулган музоодай кылып алса, анан кийин сопсонун турган капкара кашына момунтур жанагындай роботтукундай кылып алса, бул уже нашүкүр болуп эсептелет. Кудайга, о Кудай, мен сен жараткан келбетке жакпай калды. Сен не то жаратып койсуң мени. Сен кемчиликтүү экенсиң деген сөз да болчу. Шайтандын арканын жетегине кетип калат. Ошол сен ушундай кээ бир нерселер бар, аны шүкүрсүздүк болуп эсептелет бул. Шүкүрдүн эң жакшысы намаз окуп, сага дин берип, ошо динди чатконуна бул айтуу деген сөз. Бирок эменин Алла Таала айтат, шүгүр мен силерди мен берген жакшылыктарга шүгүр кылып бүтө албайсыңар дейт. Көрсө Кудай берген жакшылыкка биз шүгүр кылып бүтө албайт экенбиз, жетпейт экенбиз. Өмүрүбүз жетпей калат экен. Ар бир нерсеге шүгүр кылыш керек. Мен айтам, монда бир чыны чай ичип атканда шүгүр айтам. Азирет Умар радаланху бир күнү ушундай бир жандагылар менен келатып, бир адамды көрсөткөн имиш. Имиш десем дагы эмет болбагыңдар, бул болгон эле окуя бул. Эме аны имиш десем жомок катары эмне имиш деп сүйлөйсүң деп кээ бирлер имишке сайылгандар бар. Анан сурайт экен, бул адамды карагыла дейт экен. Караса, кулак укпайт экен, көзү көрбөйт экен, денеси чирип кетиптир, буту баспайт экен, колу шал экен. Анан субхана сүйлөгөндө тантык экен. Ушундай эле отургузуп коет экен, болду. Бөлөкөдө отурат экен. Анан сурайт экен, момундан бир жакшылык барбы? Алланын жакшылыгын көрүп атасыңарбы десе, айтат экен, Амирул Муъминин, момундардын падышасы, башчысы, мындан кайдагы жакшылык дейт. Укпаса, көрбөсө, баспаса, эчте жарабаса десе, субханалла, көргөн жоксуңар дейт. Жок, көргөн жокпуз дейт. Анан кийин айтат экен, бул дейт, бул тамак жейт, анан ошол нерсесин некен ажатканага апарып төгө алат деген. Бул да жакшылык экен. Кээ бирлерибиз ушул жерде канча мына күчтүүбүз, күйлүүбүз, бирок тамакты жеп турупчу 4 күн ичин катып койгондо эмне болосун билесиңби? 4 күн, 3 элегинде, 2 эле күн катып койсунчу ичинчи. Өлөрүңдү санап кетесиңдер. Слабительный ошон үчүн чыккан да. Касине берем дайыма мен ушулар болчу. Демек субханалла шүгүр кыла турган нерсебиз көп экен тургандар. Сиңирип, ичирип, көз көрсөтүп, баардык нерсе шүгүр айтышыбыз керек. Ушундай нерсе.
Assalamu alaikum ustaz. Келинчегим экөөбүз болбогон нерсе көрүшүп жаттык. Түшүнбөстүк кызгануу күмөн каптап атты. 2 кичинекей балдарыбыз бар. Мастурат даваттан чоң таасир алып эсиме келе түштүм. Аллахтын каалоосу менен Аллахдан шифа издеп буза келдик. Уйкудан тургандан көзүм ачылды. Автономный режимде жашап жүрүптүрмүн. Туура эмес кылып сөздөрүмө кейип тооба кылып жатам. Амин. Алла разы болсун сизден. Келинчегим менен келинчегимден кечирим сурап алдап соолайм. Буга чейин талак сурап келди. Бере албай, тилим барбаган жок. Бизге насаатыңыз керек болуп атат. Алла үчүн, балдар өзү үчүн жакшы жашоо, дин менен куруп кетели деп атам. Алла разы болсун дейт, машалла. Алла разы болсун, машалла. Мына иман деген ушундай. Качан адамда иман бар болсо, ошол түшүнүк келет. Ушул нерсе көрсөм мен туура эмес кылып жүргөн турбаймын деген түшүнүк келет. Качан адамда иман заиф, алсыз болсо, же иманга мээнет болбосо, ал адамдар мынекен оңой эле чечип коет. Ажырашып кетиш оңой. Ажырашып кетиш оңой. Талак болду. Бүттү. Жок калды жашоо. Ал эми ошон жашоону куруп кетиш, аркасын улап кетиш бул оор. Бул жашоодо субханалла биз ойлойбуз да, мен жашмын, азыр любойго тийип кете алам. Жосо любойду алып алам деп ойлойбуз. Көп вакыттарда көп эркектер да аялдар да ушундай ойлойт. Бул тайык ой. Бизде шариятыбызда талак берерден мурда көпкө чейин апарабыз. Аябай көпкө чейин. Бул баланыкы туура ход болду. Эмне үчүн дегенде, качан ошол эркек менен аял урушуп атса, жаңжалдашып атса, анда мынакей ушул насаатты көп угуш керек. Мен айтат элем, ушул ажырашкан аялдын жанына барсын. Бирок ошол ажырашкан аялда адептүү болгондой болсун да. Эгер адеби жок болсочу, ажыраша бер, эмне жашай албай өтмөк менен шибее болсоң да өзүңдү багасың дейт кээ-бирлерчи. Чын, өзүң бир жерге бар иште, азыркы заман аялдарга оомат келген да. Любой жерге кирсе аялды жумушка алат, эркекти албайт, билесиңби? Акча таап кетет, жашап кетет. Бирок субханалла, ажырашкандан кийинчи кайра жашоо куруп кетиш оор. Тамак, акча табыш оңой. Тамак, акча, кийим табылат, жайда табылат. Бирок ошо эркекке окшош күйөөнү, ошого окшош аялды табыш оорураак болот. Кудай Таалам ушундай зат, субханалла, Алла жактындай улук саат берип туруп, анан жактырбай койгон нерсеси да бул ажырашуу. Ошол себептен колдон келишинче жашоону кармап калганга аракет кылыш керек дагы. Эгерде кимдегиме мүмкүнчү такыр болбой калган болсо, анда айла жоктон болот. Бирок кайсы бир аял киши өзү талак сурай турган болсо, анын жашоосу жан жолгон иттикиндей болот деген сөз бар. Ошол эле мезгилде акылсыздык менен талак берген эркектики дагы ошондой эле болот. Ошол себептен Кудайдан коркуу бул ошол жашоонун оңолушуна себеп болот. Көп айтам, бул 3 эле күн чыкты, дагы иншалла 2 ай бүтүп жатып кайра чыгып келсин. 2 айга жакын калды, кайра Алла жолунда дагы чыгып келди. Бирок талакты бербеңиз. Мисалы, ошо аял киши көп вакыттарда талакты сурай берет. Мен дайым айтам, бардык нерсеси бол, курсагы ток болгондон кийин адам көпкөндө эмне кыларын билбей калат. Ушуну көңүл издеп баштайбыз. Менин көңүлүм, сенин көңүлүң, ана меники, анан сеники, сүйөсүң, сүйбөйсүң. Эми ушундай нерсе. Бирок Кудай Таалам көп вакыттарда ошондой жашоодон дагы түңүлтүрүп коет. Ошон үчүн этият болгонго аракет кылам. Мен көп нерсе айтайын дедим, бирок айтайын деген нерсем аягы ушуреки. Кудайдан коркуп, үзүлбөгөнгө аракет кылыш керек. Аны такыр болбосо майла жок. Assalamu alaikum ustaz. Allah'ım sizden razı olsun. Amin. Жолдош экөөбүз жашабай калганыбызга 7 ай болду. Кайнене, кайнатам жакшы адамдар, батасын беришчү, бирок алар менин мамилемиз бузулду. Причина тил менен көп зулумдук кылчу. Көңүлүм аяк калып калган. Кетип кыйналсам кайра келем дедим. Бирок 2 бала менен кыйынчылык болду. Ошондо да барым келген жок. Апам кайра салып жөнөткөн. Жылыш болгон жок. Өзгөрүп атам деп кечирим сурап атат күйөм. Миң өзгөрсө да баары бир болуп калды. Кыжырын кайнап ал адамдан көңүл калса да жашай бериш керекпи? Ата-энеңизге туура эмес сөздөр айтылып калды. Кечире алган жокмун. Сизге келгенбиз. Шүгүр, баары жакшы дегенсиз. Күйөмдү 10 күн кел дегенсиз. Аллахым разы болсун. Билбейм, мен мисалы
Адамдар көп вакыттарда бар. Тилчи, тил, адамдын тили бар го. Бул заар. Адамдар тили менен бузат, анан тили менен оңдойт. Түрүдөн үмүт үзбө деген сөз бар. Ошол себептен мисал алса, күйөөңүз кичине оңолом деп атабы? Анда субхан үмүт мындай түрү да. Ошол түрүдөн үмүт үзбөй, машалла, барганыңыз жакшыраак. Ошо күйөөңүз келип кечирим сурап аткан болсо, макул. Анан бирок мындай кара өзгөй болбош керек. Кара өзгөй деп билесиздер, өзү сөз бар. Ошол нерсени эстеп алып, силер минткенсиңер, силер тигинткенсиңер деген сиз да унутуп коюңуз. Уруш талаш болот. Кыргызда сөз бар. Эрди катын урушат, эси кеткен болушат дейт. Анан тил ошондой болот. Тил менен уруш жаңжал болот. Эми анчалык зулумчулукка жетпесе, колдон келсе машалла, ошол эркек киши дагы ошо негизинде эркектин көр жеме болгону өтө жаман. Учурда тумуштан бир коюп калган жакшыраак. Чын айтам. Көп муunu өлгөн аялдарды мен көп билем. Өзүм имаммын. Канча деген жаназа окудум. Бул эле айыл эмес. Бишкекке чейин бар жаназа окудум. Бир заман болгон молдолор аз болчу, 96-жылдар молдо аз болчу. Кыдырып жаназа окучубуз. Сурап келген эмне болду десе, ушунду деп атып өлүп калып, жазып кеткен каттар, ушу күйөөм тажатты. Де ушундай көп болгон. Ошол эркектер эркек эле болгон жакшы. Мен көчөдө айттым силерге мечитте. Эркектин эркек эле болгон жакшы. Эркектей болгон жакшы. Эркектин көр жеме болгону өтө жаман нерсе. Муну мен чын-чын жашаш аябай оор. Бирок ушул жерде эгерде ошондо байке отурса, алтыным кой. Эркек эле бол. Эгерде ошонча эме аткан болсо, мисалы аялдын биякта идиши тура турган болсо, ошону келип эле сен эмне үчүн ушундай кылып койдуң, анан момундай нормально турбайт беле, могу жер мындай кылып койбойт белең, буягын жүрүп койдуң, могу жер мындай койбойт белең, анан могу салфетканы сүрүп койбойт белең, минтип койбойт белең, ал 10 сантиметр бери туруш керек болчу, 7 сантиметр тияка туруш керек болчу деп эле жей бергендер бар го. Ушундай кылбагыла. Ушундай болсо туура эмес. Чыгып кет сыртка. Чын-чынына келгенде үйдө эмне тиешең бар? Казан аяк менен эмне тиешең бар? Продуктсын алып келип кой. Анан 5 килограмм картоп алып келдим, 7 күнгө жетсин деп айтпа. Чын да. Алып кел, эркектин март, берешен болгон жакшы. Үйүндөгү эң жакшы ороткан акчаң бул үй бүлөгө ороткан акчаң. Ошол себептен үйүңө алып кел. Балдарың үчүн алып келип, калайдыңа тыгып кой, жайнатып кой. Качан келсе, конок келген болсо, дасторконуң желип, титиреп турсун. Мына ушунчалык кыл. Бирок субханалла, көр жеме болбой. Чын. Бирок мен жеңе айтат элем, эгерде сиз ушу кечирип коюңуз байкени. Менин атыман кечирип коюңуз бир жолу иншалла. Ушул жерде отурса байке экинчи муну кылбайт иншалла. Баарыбыз күбөбүзбү? Кылбайт иншалла. Болду. Баарыбыз сизге дуа кылабыз байке. Жеңени үйгө эмет алып келип алыңыз, машалла. Машалла. Аллахым береке берсин сиздерге. Бирок урушпагыла чалтындар. Урушканда эмне пайда? Көрүп эле атамчы, субханалла. Уруш жаңжал кебирдечи, эркекти кары тиетей. Көп чоң-чоң аалымдарды билем. Билесиңер, керек болсо эмне Толстой жөнүндө айтып берейинчи силерге. Толстой бар го. Толстой каякта өлгөн билесиңерби? Ошо Толстой мына Война и мир жазган. Окуганда мындай эме окугам, акылым тайып кете турган. 1000ден ашкан персонаж бар. 1000ден ашкан характеристикасын жазган. Ушундай, ушунча чоң, абдан чоң китеп да. Мен көп окугам. Дейинде мына ошол кишичи ЖД вокзалда өлгөн билесиңерби? Үйүнөн качып барып. Чын. Ошондой акыркы запискасындачы мен аялым жаныма койбогула деген экен да. Ушундай адамдар, дүйнөнү дүңгүрөткөн адамдарчы көчөдө өлгөн. Үй бүлөнүн мамиленин жоктугунан. Ошол себептен субханалла, азыр деле билем могу жерде өлүп кеткен көп кишилердичи. Канчасы иш арман айтып жүрүп атат. Билем, точно билем. Канча дейм. Эң знаменитый адамдарды билем. Аны субханалла, эркек үчүнчү, негизи аял үчүн деле субханалла үйдүн ичинде тынчтыктан өткөн нерсе жок. Чыдап кетип калыш, ажырашып кетиш өтө оңой.
Аслан устаз, сыйкыр карадуан жаңы же эски жасалганын билсек болобу? Жана айтып бердим бул жөнүндө, иншалла. Аслан устаз, Алла сизден разы болсун. Абысын сурап жатат, бир жума болду, түнкүсүн титиреп калчытап коркуп чыгам, жакшы утай албай калдым. Эмне андай болуп жатат деп бир сурап жатат. Срочно молдого бара калсын. Эме кылабыз, көрүш керек да. Кээ убактарда балким эме бир нерсеге сарсына болушу мүмкүн, дагы бирде көрүш керек. Аслан устазым, менин өмүрлүк жарым аябай жакшы, бирок жакпай калды. Садыр бирок деп многоточие экен да. Молодец. Жай кыймылдайт. Таратылса 1 саат өтөт. Ошого мен кыжалат боло берем. Ар бир киргелсе да туура кылыш керек деп берем. Ар бир нерсени туура кылыш керек дей берет. Бул жагы туура экен. 1 саат албасын эми даратты, субханалла. Эми 10 мүнөт же 15 мүнөт алып койсун иншалла. Эчтеке эмес. Ибадат маселеси келгендечи, мен эчтеке дей албайм. Сенин да менин да акым жок. Кылба дегенге. Күнөөкөр болобуз. Аял кишини мындай тамагың жана начар болуп калды деп айтсаң болот. Бул кийимиңди туура эмес кийип алыпсың деп айтсаң болот. Эшикке чыкпайсың деп айтсаң болот. Момундай кийим кийбейсиң десең болот. Бирок дарат алып атканда, намаз окуп атканда, парз орозо тутуп атканда, ажылык маселесинде, зекет маселесинде сен жок, сен мындай кылба деп айтканга акың жок. Түшүнүп алдыңбы? Аслан устаз, Эрмек байке, балыкчыдамын, Абдулла шейх жөнүндө айтып бериңизчи. Сиз ошол киши менен жолугуп тап калдыңыз беле? Жолугмак тургал менин үйүмдө дайлай эле жаткан. Ал Мелис байке болчу, кийин Абдулла болду. Биздин жазга шым костюм кийип жүрчү, кийин көйлөк кийди. Бул киши болумна бул шабданда классташ бер мыкын деген. Эрмек ошого алып барчы деле, ошонун жанына эле кеңешке дават кылат. Ошо дагы деле байкемдей чоң жолбурлуу киши дагы деле иманга келген жок. Ошо көп барчы классы. Бул жерде Шабдан деген айыл барса, ошо жерде көптөгөн 2 этаж үйлөр салынган. Ошонун атасы прораб болуп салдырган, Абдулла шейхтин. Атам имам болгон себебинен ошо Абдулла шейхтер ошо бирде 5-6 келип балычтан көп дават келип, ушул жерге субханалла көп убакыт келген. Имам болуп коюшту, мен имам болуп коюшту. Анан имам болуп койгондон кийин мен Абдулла шейх эме анда балыкчыга барчыбыз. Балыкчыга машварага бардым. Анан мен имам кылып атышат, эмне кылайын десем, "Ай Эрмек, бар имам боло бер" деди. Имам боло бер. Тур карган бир аксакалды коюп койсо, ал дагы мен даватка каршы болот. Бар боло бер. Ал мен илимим жок. Жаңы эле субханалла шаардан келип алгам. Окуганым аз эле. Десем, "Ай, тур бара бер. Сенден караңгыда лампочкасың. Күн чыкканда лампочканын кереги жок. Бар деп кетирген." 20 жылдан кийин түшүндүм мен ушул сөздүчү. Чын 20 жылдан кийин түшүндүм. Көрсө субханалла мен ошо Советтер Союзу кулаган мезгилде, элде де дин жок мезгилинде кичине ла илаха иллаллах билип, намаз окуганын билип, анан соң адамдарга дават айтып атканын көрсөм, мен лампочка экен мында караңгыда. Качан аалымдар чыгып 4 айлык, 1 жылдыктар берип ушундай көптөгөн адамдар динге келгенден кийин мен ошондо түшүндүм 20 жылдан кийин көрсөм мен лампочканын кереги жок экенчи. Күн чыгып кетти ошо көрсөчү. Мен дагы лампочка менен жүрдүм. Ушундай сөз айтыптыр. 20 жылга жеттим ошо сөзчү. Ошо сөйлөсө, ошо кишинин тарихи менен, ошо кишинин айткан сөзү менен, ошо кишинин ал илим ал дегени менен илим алдык. Ошо кишинин субхан дуасы менен жүрдүк. Эмне деп айтам ал? Ал киши эң биринчи динге келип, каратист болчу билесиң ошону. Момундай жанагындай бир жана колунда таяк көтөрүп атат, асамсочу. Монду ойноткондо тим эле укмуш болчу. Ал эме то централдык мечит, Комсомольский эски мечитчи. Ошо мечиттин ичинде карате көрсөтчү бизге ал киши. Ал кишинин субхан окуян жакшы билебиз. Намысын коргоп, субхана бир кореецтер атып салганда билем керек болчу. Намысын коргогону, кыргыздын намысын. Ошондой нерсе. Ал дагы билем аны. Ошон үчүн ал киши менен жатып, туруп, басып, даватта 40 күн чогуу жүргөн кишилербиз. Аны ушундай. Жакшы адам, Алла рахматын алсын. Бейиштик оли адам, машалла. Акыр аяна чейин ай деп өтүп кетти. Кыргыз үчүн күйгөн адам болчу. Ассаламу алейкум устазым, апамдын буту ооруйт, сизге алып келишсек, келишенбей, давлениясы бар. Ысы жак.
Так, хилт суга чылан берсек болот. Жок, керек жок эми. Ишенбесиз ачам. Адамга ишенбеген нерсеге байлап берген болбойт да. Ассаламу алейкум. Эрмек аба үйдөн Куран окуп жатканда сөзсүз баш кийим болуш керекпи же арбактар столдун үстүндөгү тамак аштар менен тамактанат деген чынбы? Кой. Баш кийим өзү бизде исламда, шариятыбызда бөтөнчө тасаввуф элинде аябай баш кийимге көңүл бурабыз. Илгерки биздикилердин бар деген сопу болгон, билесиңерби? Сопу дегени жанагындай суфи болгон. Анан мынакей силерде көлдө аба дегенин айтып атам да. Эмеде да аба дейт экен, лейлекте да аба дейт экен. Ошол Баткенде аба дейт экен. Көлдө да аба дейт экен. Бирок бул жерде көлдө жети аке болгон, туурабы? Ошонун бирөөсүдө баш кийим жок турабы? Бар баш кийимченби? Ошондой эле субхан ошол көп эскиде ошол баш кийимге көңүл буруп, бизде баш кийими жок болсо Куран окуган болбойт деген чыккан. Баш кийими жок окуй берсең болот. Бирок бизде көпчүлүк алды айтат, эгерде бирөө дайыма баш кийим жана топу сопу кийбесе, анын күбөлүгүн да кабыл албайбыз дегендер бар. Сүннөт болгон себебинен дешип. Бирок эми баш кийимди каалаган адам каалагандай кийе берсе. Анан кийин арбактар келип тегеренип алат үйүңдү, анан 4-сен келип ошо эшиктин алдына келип тыкылдап туруп алат деген нерсеге ишенбегиле. Кабырдын ичинде өз да акыбалындалар. Болду, тийишпегиле аларга. Аларга Куран окусак жетет, иншалла, содака кылсак жетет. Бирок мындай айланып келип алат, тегеренип келип алат деген сөздөрдөн бир аз болсо да алыс болгон. Олиялар маселеси такыр бөлөк. Макулбу? Анан стол үстүндө тамак жебейт. Сиз жейсиз аны. Анан бир ошону соого жетет иншалла. Макулбу? Ошентип койгула. Саламатсызбы устаз? Аялдардын айызы келген учурда дем салынган, кызыл кагаз салынган суу менен жуунуп гус алса болобу? Болбойт. Жана дарылары гана иче берсе болобу? Болот. Демге катышса болот. Ассалам устаз, мен талма оорусу менен ооруйм, бирок жин киргенден деп жатышат. Бул оору көз тийгенден же жөн киргенденби дейт. Аллаху акбар, жин киргенденби дейт, Өзү субхан талма жөнүндө мен көп айткам. Талма деген баягы эпилепсия. Эпилепсия субхан эгер приобретенный болсо, эгер врачтар сиздин башыңызда бүт нерсе таза десе, анда иншалла айыгат. Экен. Анан субханалла, эгерде башынан баштап башыңда проблема болсо, опухоль болсун, мелжозо киста болсун, же кандан кыш келип кеткен десе, анда ал нерсенин үчүн дарылаш керек. Болдон тиешеси жок. Бирок көбүнчөсү иншалла айыккандар бар, адагы эле окуп атабыз иншалла. Ассалам устаз, жолдош колдоочусу бар дегенден кандай түшүнүшү болот? Ишенсе болот? Жок, болбойт. Колдоочу бир гана Кудай, ширк келтирбегиле, көз ачыктардын басняларына жана жомокторуна кирип кетпегиле, макулбу? Ал көз ачыктардын жана бир жомокторунан. Колдоочуң бар, анан бирдемкең бар. Алла Таала субхана өзүнүн каалоосу менен периштелер менен бизди 21 периште менен керек болсо, ошондой бир күнөө корготуп коет деген сөз бар. Периштелердин бири субхана бизге жардамы болот деген нерсе бар. Анан жөн эле баягы анан сени колдоп жүрөт, сен актыкты албасаң болбойт, мындай кылбасаң болбойт деген сөздөргө ишенбегиле. Кайсы учурдарда аял кишини талак сураганга укуктуу? Окти. Аял киши субханалла, эгерде күйөөсү зулум болсо, былчып күнүгө сабап сөөктөрүн сындырып атса, ошол мезгилде субханалла нафакасын бербей такыр бакпай тыштап атса, ошол мезгилде субханалла жанакындай бир өзүнүн эркектик маселесин аткара албаса, мына ошондой мезгилдерде аял киши казыга барып арызданса болот. Казыга өзү эле алып кете албайт. Казыга барып өзүнүн шартын түшүндүрөт, анан ошондо фатва берет казы. Анын күйөөсүн алып келет. Алып келет дагы зулумчулук кылба деп баягында бир аз какус-кукус кылдырат. Андан кийин же андай болбой турган болсо, анан субханалла ошондо анан турлап берет. Ошол мезгилде экинчиси нафакасын бербей качып жүрсө, же болбосо жанагы бир бакпай атса, ошондой кылып аткан болсо, эркек бирок белгисиз болсо, бар эле бирок белгисиз болуп качып жүрсө дегендер, мындай өзүнүн жолдору бар. Ошону казыга барасыңар бирок. Казыга, Чүй областынын казына барасыз, Ош областынын казына барасыз. Ошо казыга барганда ошо казы чечип берет. Макулбу? Ассаламу алейкум устаз, умра тууралуу. Умра карызы бар же акчасы карызга алып барса болобу? Жакшы болбойтчу. Аны лучше карызыңызды төлөңүз. Кандай даярдык кылыш керек? Атайын даярдык керекпи? Жок, керек даярдык керек жок. Ажы башчы барын үчүн берет. Минимум канча каражат акча керек? Минимум $1,500 керек. Сиз көрүп жатканда врачтан наркозун алса, иштесе болбойбу? Тиш жулдурса, эчтеке болбойт.
Assalamu алейкум. Менин суроом төмөндөгүдөй. Менин атам көп арак ичүү, ичип келгенде апама кол көтөрө берүүчү. Анан мен апамы болушуп, ортолоруна түшүп, ажыраштырчумун. Ошондо атам мени каргап, сөгүп салчу. Ошол каргыштар мага тийиши мүмкүнбү? Такыр тийбейт, коркпой эле кой. Каргышы какпашына. Ошол себептен байкем экөөбүз экөөбүз 5 балалуу, эч балалуу болбой аткан жокпузбу? Жок. Кудайым субханалла кааласа кыз берет, кааласа эркек берет, кааласа экөөсүнө берет, кааласа бербей коет. Ал Кудайдын иши. Ушундай нерсе. Буга кайгырбаңыздар. Эми ал бул нерсени көрүп атабыз, болуп атат. Ошон үчүн жанагындай алкаштын оозунан чыккан арам нерсе менен толуп алып, оозунан чыгып аткан буусу сага жетпейт иншалла. Алкаштарга Кудайдын жаманчылыгы боло берсин. Көңүл албагыла, кээ бирлерine бар да о жерде. Бар да ошол сенин Кудайдын жаманчылыгы болсун деп айтабыз. Өзү субханалла мусулманга зачем? Өзү мусулмансың турап, мусулман болгондон кийин болду. Эме кылбагыла. Арак ичпегиле. Мусулманга арам. Мусулман эмеске деле негизи арам, баары арам. Бирок өзүң мусулманмын деп атып, анын оозуна дагы арак ичип атканыма таң берем. Кудайды эмдейсиңер, бирок Кудайдын буйруна каршысыңар. Кандай болсун бу? Аялдар тынч. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Алла чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи салам салаттар болсун, жана дуалар болсун. Амин. Алла сизден разы болсун. Амин. Күч кубат берсин. Амин. Суроону ичиңизден жооп бересиңиз. Бул жөн нармыл окуй берейинчи. Салттуу дин менен Пайгамбар саллаллаху алейхи салам келген дин менен айырмасы барбы? Алласына кайсыга жооп беребиз? Албетте субхана. Салттуу дин деген нерсени туура түшүнүш керек. Салттуу дин деген нерсе ошо мазхаб кармап, Ханафи, Шафи, Малики, Хамбали деген 4 улуу жолдун бирөөсүн кармап, анан ошонун ичинде Ашари жана Матури деп коет. Ашари жана биз Матури дейбиз. Ошондо ушул экөөнү кармоо, ошол мезгилде элибизде, жерибизде бизге зыян бербеген каада салттарыбызды шариятка каршы болгондор кармоону салттуу дин деп айтабыз. Салттуу дин деген бул пайгамбардын жолунан адашып кетти деген нерсе эмес. Ошол эле жолду кармоо, бирок аты эле бөлөк ошондой эле нерсе. Болду. Анын эч кандай проблемасы жок. Кээ бирлер мындай жана астафырла ширк деп аткандар бар эле ширк. Кээ бирлер айтат, бул туура эмес дейт. 6-кылымда телефон болду беле? Болду беле? Машина бар беле? Жок беле? Ошондой эле нерсе, бүт нерсе жаңылык. Көп нерсе жаңылык. Мурун болгон эмес мун бар. Бирок анда кол түшсөң, карап түшсөң күнөөкөрсүңбү? Ошондой кээ бирлер туура эмес түшүнүп алышат. Аллахын сизден разы болсун, сизге келип сиздин сабактарды укканга, жашоого деген көз караш өзгөрдү. Рахмат сизге. Амин, Алла разы болсун. Биздин эле максатыбыз ушул болчу. Устаз сизге суроом, канткенде жолдошума жакшы аял боло алам? Береке тапкыр. Кантип көңүл алам? Вообще сону. Азыркы убакта деле айтканын кылам. Экөөбүздүн ортодо жалаң сый болушун каалайт элем. Рахмат. Ушинтип айтып койгонуңуз эле сиздин жакшы мамиле кылып атканын белгиси. Мен эртең бир пост окудум. Сонун экен. Күйөөсүнө аял айтат экен. Байым, кийимиңизди чечип берсеңиз мен жууп берейин. Күйөөсү кийимин чечип жерге коюп атса, жерден көтөрө калыптыр. Эркек таң калат экен. Сиз эмнеге мындай кылдыңыз? Бул кийим жерге иштеп атпайсыз? Жок. Мен сизди дептир. Бул дүйнөдө тиги дүйнөдө керек болсо кийимиңиздин да жерге түшүшүн каалабайм деген экен. Сиздин даражаңызды мен көтөрүшүм керек. Мен аялмын, мен сиздин даражаңызды көтөрүшүм керек деп айткан экен. Шок болуп калдым ошондо. Чын. Мына ушундай болуш керек, машалла. Кимде ким ошо күйөөсүн даражасын көтөрөт. Кээ бир убактарда мен ушуну айтсам, жанагы түшүнүгү жок, керелден кечке мамиле кылып атсам деле, жаман мамиле кылып аткан эркек кандай болот анда деп ушундай обиженный аялдар көп да. Чын. Ушундай обиженныйлар аябай көп азыр. Эркек деле обиженный толтура. О бири-бирине таарынган андан көп да. Ошон үчүн мен жакшы жагын айтып берип атам силерге. Ушундай болсо жакшы деп.
Бул жерге мен бул суроосун мындай коюп коеюнчу мен. Эртең YouTube'да өзүнчө жооп берем мен эмеден тиги. Иншалла. Аябай сонун, машалла. Алла абдан разы болсун. Ушунтип айтып койгонуңуз сизде жакшы аял экенин билгизди. Ушунтип ушундай сиздин көңүлүн алып атканын билгизди, машалла. Ушул айтканын кыла бергениңиз дагы деле. Анан кийин дайым ортоңузда сый урмат болгондой аракет кылыңыз. Күйөөңүз чарчап турса, эс алдыра турган болуңуз. Эгер эс алып рахат алып турган болсо, рахатын арттырганга аракет кылыңыз. Мына ушул сиздин бул аял эмес мечта экени. Ассаламу алейкум устаз, телефон менен оюн ойногондор көп болуп атат. Ошол жөнүндө бир аз айтып кетсеңиз. Ошол арам. Майсир. Бул негизинде өзү астагфирулла ушул оюндун бар убакыт текке өтүр, ысырап кылуу шайтандын досу. Эгерде ушул ойноп аткан адамдарга айтып келем, субханалла, башка нерсе менен алек болгула, убактыңарды текке өтүрбөгүлө. Теспен үйгө илип койсо көз тийбейт дегендин канча түрдө туура же калпын айтып кое бериңизчи. Теспен сайт. Машинеде алып калып, машинеге көз тийбей турсун деп алдырып койдум. Кагылай каяктан айтпай. Ал счет да жөнөкөй эле. Счет мындай 1 2 3 4 5 деп атпайбызбы? Жана счет бар го. 2 4 5 5 25 деп бар. Ошондой эле субханалла адашып кетпеш үчүн эле 99 койгон. Пайгамбар айткан фазилетте 33 ошон жана 33 деп койгон. Дагы 100 жолу айткыла деген, 3 жолу айткан, кээ 3 жолу айткыла деген, ошон эле эсептен жаңылып кетпеш үчүн. Анын касиети жок. Анын ушундай чөнтөгүндө жүрсө, Алланы эстетүүчү деген аты бар, болду. Колуңузда жок болсо, натуральный счет бар. Мындай 3 ар бирден 15 болот, анан кийин дагы 15ден 30 болот, 3-өн кошко 33 болот. Муну ар бир колуңа мындай эме болот, садака бергендей болот. Колуң менен счет кылсаң, Кудай Таала да жөн жараткан эмес баарын. Ассалам устаз, менин атам эртең операцияга дуа кылып коюңуз деп сурайм. Алла разы болсун. Алла Таала операциясын жеңил кылсын. Амин. Илгери көз ачыктан үйүн сатып алдык эле. Үй бүлөмө зыян тийбейби? Алла разы болсун. Күрмөнтү айынан келип баян өтүп бере аласызбы? Көз ачыктан үйүн сатып алса зыян тийбейт. Үйүңүзгө Куран көп коюп, тазалап, актап коюңуз. Анан эгерде ошол үйдө баягы жана бир аламаттар болсо, үйүңүзгө Бакара сүрөсүн көп коюңуз. Анан исламда жүрөк түштү деген барбы? Аны көтөрүү жолдору кандай дейт? Ооба, бар, жүрөк түштү деген нерсе бар. Көтөрүү жол мынакей мындай. Ушул жерге мына жүрөк жака колду коесуз. Аятыл Курсиди 3 жолу окуйт. Аятыл Курсиди 3 жолу окуйт. Анан эмени Ауду би калиматла таммати мин кулли шайдана хамматин ва мин кулли айламматин деп 3 жолу бияка сүртөт. Ana bismillahilladzi la yadurru ma ismihi shay'un samai va samil alim deb qayra buyaqda o'zledi. Andan keyingi subhanallah la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah deb 3 jolu buyaqqa aytanan bismillah 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 deb o'sha yurakni o'zida qo'l bilan aqiratan chavat. Ana o'shuni bir 3 kun aytilib qo'ysa, inshaalloh o'sha yurak ko'tarilib o'sib turadi. Ana bo'yangni chiqarib, bo'yangni julib, buni qiyma qilib, ana bo'yang suyog'ini ko'tarib, bu 5 kun basmay oladi. Anday yo'q. Анан кийин башына кыт куюп, пышылдатып, коркутуп, андай деген жок. Жок. Ан бар деп суеверия. Бизде ошо атайын болуп калган элдечи. Ушундай нерсе. Аябай түшүп кетти деп, мындан ары кирип кетти, анан тигиндей мындай деген нерселер жөнүндө мен айта албайм. Ассаламу алейкум устаз. Намаз окугандар кыйналып калат экен. Даарат алган жердин шартын жакшылап туруп берсеңер. Бушу курулуп эле атат, бир чөп эмне ачпайча түшүнбөй атам. Саламатсызбы, кайненем каза болгонго 1 жыл болду. Түшүмө күндө кирет. Мээимде жашап алган эмне кылыш керек? Куран окуп деле жатам. Ошондо эркектики же аялдыкы? Аялдыкы эмеспи? Эркектер деле саламатсызбы дейт азыр. Кээ-бирлерге таң калып сөйлөсөң, ассаламу алейкум деп сөйлөсөң, саламатсызбы деп. Мен культурага үйрөтүп койгом, саламатсызбы деп. Мээңизде жашап алган болсо эмне кылыш керек муну? Ана мага жолуңузчу, мээимде турат да. Чын, ана жолуңсаңыз. Ассаламу устаз, кайненемдин бөйрөгүндө киста бар экен, сиңелиси болобу? Киста болгон болсо,
Эми дем салып берсе дем салып берем, бирок врачка барган оңураак болобу дейм да. Псориаз оорусу менен сизге келсе болобу. Окуп атабыз, кичинекей көрүп берип атабыз, анан бир-эки окуп көргөндөн болбосо кетирип атабыз. Кичинекей кыздарга сөөл чыгат, эмне кылсак кетет. Сөөл чыгыштын, кетириштин жанагында бир жолу бар экен, мага жакты да. Мына оливковый май бар го. Ошо бир кашык оливковый майга эле, жанагы лимон бар го. Ошо лимонду мындай сыгып туруп эле, анан кийин субханалла баягы мындайынан ошо аралаштырып туруп эле сөөлгөчү улам 4-5 күн тийгизип койсо түшүп калат экен. Эң жөнөкөй способу. Лайфхак болуп калды. Өттөгү таштын дуа менен түшүрсө болобу? Жок, эме кылбай, дары ичкиле. 4 жыл мурда биздин короо, көлдө жасаган короого колдо жасалган кукла ташталган. Ошондойду отко салыш керекпи, же көмүш керекпи? Эмне кылуу керек? Мен жерге көмүп салгам. Кантип сактанабыз? Ошону алып туруп кайра эме алып салыңыз. Эгер бар болсо, өрттөп салыңыз. Эгерде бир өрттөлүүчү нерсе тапсаңыздар, өрттөп салган жакшыраак болот. Ошол замат эле. Баягы чечип туруп, түйүндөн алып, мындай аралап алып өзү фалак насты окуп эле, үйлөп эле, ийнени баягы түйүлгөндө чечип туруп эле, аны өрттөп салгыла иншалла. Устаз, менин кызым жүрөгү кысылып, дем алыш оор болуп калат. Кээде өзү жактырбай эч кимди ыйлайт. 3 баласы коркок жүрөгү түшкөн, сиз көтөрөсүзбү дейт. Алып келсеңиз көрөлү иншалла. Саламатсызбы? Сага тартып эле турам. Эч ишеним албайт. Көңүлүмө эч нерсе келбейт. Эмне кылыш керек? Келишиңиз керек. Субханалла, 10 чакты күн окуш керек. Асан устаз, сизге Алла разы болсун. Устаз үйлөнгөн 3 ай болуп калды. Келинчегим менен сизге келип жатабыз. Сиздин алдыңызда кичине хижаб кийет. Кеткенде кийин эле чечип салат. Түшүндүрүп айтсам, мени кагып салат. Укты, ужеби? 3 айда элеби? Ничего себе. Кой келин бала, кой. Хижаб чечкениң болду алдына. Бирок күйөөңдү кагышың, бул сен уже башка нерсени чечип салдың деген сөз уже. Түшүндүрүп айтсам, мени кагып салат дейт, ой тоба. Менин сөзүмдү укпайт, өзүнүн үйүнө тез кете берет. Көп барба деп айтсам, ажырашам деп талак сурай берет. Кандай кылсам болот? Апасынын үйүнө апарып коюңуз. Ассаламу устаз, өзүм мен медикмен, жумушта көп бут тосулар болот. Негизи эле каяка барбайын, сөз бир адам чыгат. Жок дегенде сөз менен провоцировать эткен. Ушундай провокатордон кантип кутулса болот? Көрө албастык көп болот. Көңүл бурбай коюңуз. Сиз провокаторларга көңүл бурбай коюңуз. Ушундай. Просто сиз өзүңүз нервный болуп калган окшойсуз да. Ошол себептен субханалла ар бир нерсеге зацикленный болуп карай бере турган болсоңуздар, өзү оор болуп кетет жашоот. Ошон үчүн көп убакыт эме болбосо, ичиңизден окуңузчу. Ай атаң. Мен анда тигиндей эле окуйн, Анча көп экен бул. Асан устаз, Аллахыңыздан разы болсун. Сизге келип сиздин сабактарды укканда жашоого деген көз караш өзгөрдү, рахмат сизге. Так, бул жакшы жанак экен, келин бала экен. Улам эле окугум келип экен. Асан устаз, мага көз бар дедиңиз, келгенден бери башым ооруп, буттарым кытышып атат. Бир убакыт, келе бериңиз, машалла. Алла береке берсин сизге. Асалыңыз ажеке, менин суроом, жолдошум менен жашаганга 25 жыл болот, 5 балам бар. Жолдошумду болушунча сыйлайм, бирок кайтарым жок. Мунун антипод экен. Бирок анын жакшы көргөн эмесмин дейт. Жакшы да көрбөйм. Кандай кеңеш бере аласыз? Ала качып үйлөнгөнбүз. 25 жыл. Жашай бериңиз. Жашай бериңиз. Бейиштен иншалла башкача берилет. Astagfirullah. Мен жана айтып атканым ушул эки да. Бар нерсе башында чечилген жакшы. Чоğaz экен бир сабагын угуп мен ошо там берип, ушул нерсе там берип дали бүт элекмин ошо кишини айтып кеткендечи. Ал өтүп кетти. Ал кишинин аркасынан көп сайыз, бирок ушу өз кулагы менен субханалла. Угуп ушул нерседен кийин ушул чечимге мен деле отуруп калдым ошочу. Кээ бирде ушундай да.
Кудай Таала азыр эле белги берет, башында элечи, токтот депчи. Чын келгенде нике бул кайыптан келе турган нерсе. Нике бул субханалла бул неге насип. Бирок ошонун алышты албашы жашаш сенин чечимиң болуп эсептелет. Ошо чечим сени менен менде колумда. Ошо сен азыртан эле ойлонуш керек, башында ойлонуш керек. Жана Нуржиге айтканда баягы Москвада жүргөн Нуржиге айтат, ушундай бай сабагын айтып атат. Эмен айтты да, үйлөнөрдүн алдында апам ушундай айткан дейт. Балам, үйлөнөрдүн алдында көзүңдү ачып үйлөн, анан жашап атканда көзүңдү жумуп жашайсың депчи. Анан көрсө биз көзүбүздү жумуп эле алып атканбыз да, анан кийин ача калсаң эле башка отпайбы. Ошон үчүн көздү ачыш керек болчу мурун элечи. Ушундай экен. Анын ортосунда жанакындай болсо, момчал деңгээлде болсо, лучше мындай жакшылап карап көрсө, кээ бирде жамандат бир жакшы нерсеси бар. Жакшы нерсесин карап жашап койсо болот. Чын. Бирок кээ бирде ушунда баягы ушунча баягы көгөрүп, көкчөлүп, жанагындай ушунча деңгээлде адамдын жашоосун тартып ийе турган болсо, башкача чечим кылыш керек деп ойлойм менчи. Өзүмдүн оюм бул. Шариатта биз бирөөнүн жашоосуна кийлигише албайбыз. Бирок шариат боюнча момундай деп гана силерге биз айтып субханалла жооп бере алабыз. Шариат боюнча ажырашпагыла, урушпагыла, жаңжалдашпагыла, жакшы үй бүлө болгула, балдарга жакшы тарбия бергиле, Кудайдан корккула, эртең Алланын алдына барасыңар, Алланын алдында жашайсыңар, ошол мезде тозокко түшүп калбагыла, бейишке киргиле деген нерсени айтабыз биз. Анан кээ бир личный вопростор болсо, өзүнчө келсеңиздер, иншалла мен башкача личный жооп берем. Сиздин оюңуз кандай десеңиз, мен өзүмдүн оюмду айтып берем. Жок, шариатта кандай бул десеңиз, мен сизге субханалла шариаттагы ойду айтып берем субханалла. Менин оюмду сураганда башкача болуп кетиши мүмкүн. Пайгамбар айткандай, менин жаныма келгенде сот кылбагыла дейт мени. Менин да адаммын, кээ бирде нафсиме кирип кетиши мүмкүн деген пайгамбарыбыз. Менин да нафсим бар. Кээ бир сөздөрдү мен нафсим менен айттым азыр. Бирок башкача айтышым керек болчу. Ошондой. Ошон үчүн Кудай баарына береке берсин, күнөөбүздү кечирсин, иншалла. Аллам абдан ыраазы болсун. Мындай суроо жооп болгондо башкача, башкача бул. Аллах ыраазы болсун. Ар бир нерседечи бул берди бирөө, бирок 1000 киши пайда алды. Чын айтам. Көйгөйлөр далайдын ишин чечилип кетти ушул жерде. Ошон үчүн субханалла суроолорго даябыңыздар. Сараң болбогула суроого. Колдон келиши машалла. Үйүңөрдө кайда болсун, эки түрлүү адам илим ала албайт. Текебер улай уялчак. Демек, текебер болбой эле, уялчак болбой эле. Эркек болгон жакшы, аялдай болгон жакшы машалла. Амин. О Кудайым, ушул жерде кылынган амалдарга, айтылган шариат өкүмдөргө, айтылган сөздөргө Алла амал кылышка баарыбызга тоофик, мүмкүнчүлүк бер. О Кудайым, ушул жерде отурган баары эмне көйгөй болсо ошо чечилип кетишин тоофик, мүмкүнчүлүк бер. Ушул жерде турган жакшы, салих, такыва адамдардын амалдарынын берекеси менен биздин дагы өз күнөөбүздү кечирип, Аллахым биздин да дуаларыбызды кабыл кылып бер.